Салам көрүүчү, бул Ош мамлекеттик университетинин Үмүт подкасты. Бул чыгарылышта азыркы учурда бүгүнкү күндө актуалдуу болуп жаткан боор оорусу, боор алмаштыруу операциясы жана боордун циррозу боюнча маек курмакчыбыз. Ал үчүн Ош мамлекеттик университетинин медициналык клиникасынын дарыгери Пайман мырза келген. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кош келдиңиз. Рахмат. Ден соолук жакшыбы? Ден соолук жакшы, рахмат. Алгачкы эле суроом сизге, мен кантип кайрылсам болот? Байман Маратбекович деп иште бизге ошентип кайрылышат. Сиз да ошентип кайрылсаңыз болот. Хорошо. Өзүңүз тууралуу кененирээк маалымат берип кетсеңиз, жалпы биздин аудиторияга. Өзүм 30 жаштамын, Ош шаарынын тургунумун. Өзүм өкмөттө ушул рабочийлерден, обычный үй бүлөнүн баласымын. Өзүм Ош мамлекеттик университетинин бүтүрүүчүсүмүн. Шаарда 11-чи Терешкова мектебинде жана 28-чи Салиева мектебинде окугам. Ош мамлекеттик университетине 2012-жылы 1-курска медициналык факультетке тапшырып, 2018 жылы аяктап, анан кийин окууну улантып, ординатураны Россияда Москва шаарында өткөм. Жалпы терапия боюнча. Андан кийин келип, бул жакта үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда иштедим, жеке клиникаларда иштедим. Жана 23 жылдын башынан бери Ош мамлекеттик университетинин медициналык борборунда эмгектенем. Жана медициналык борбордо эмгектенип жүргөн учурда биз ошол Ошмунун кызматкерлери менен, дарыгерлери менен Турция мамлекетине барып, Малатия шаарында Тургут Озал медициналык борборунда ушул боор оорусу жөнүндө жана боор алмаштыруу операциясы тууралуу окуп келгенбиз. Билим жогорулатып. Азыркы мезгилде ошол Ош мамлекеттик университети медициналык борборунда директордун дарылоо иши боюнча орун басары болуп эмгектенем. Сиз азыракта Терешковада окудум дедиңиз, мен да окугам. Качанчы класстан баштап окугансыз? Терешковада 2-класстан 7-класска чейин окудум. Анан мага кызык, медицина тармагына кантип кызыгып калдыңыз? Эмне себеп болгон негизи? Медицина тармагына кызыгып калганымдын себеби өзүм дарыгердин үй бүлөсүндө турган. Апам шаарда өтө белгилүү акушер-гинеколог, шаардын башкы гинекологу Кишимжан Бурхановна. Апам жаш кезимден бери ошо үйдө дарыларды көрүп, үйгө адамдар апама кайрылганын көрүп, анан баягы элдин дарыгерлерге болгон урматын көрүп чоңоюп, анан ушул бир кызыгуу пайда болгон экен. Жана кийин окууну бүткөндө дагы ошол бизде Салиева мектебинде немелер бар. Класстар бөлүнөт, уклон деп коет. Ошол уклондо именно ушул дарыгер болом деген жаштар Б класста окушат, биология, химияга уклон кылабыз да. Анан ошол Б класста бүтүрүп, кийин ошол ОЖГУга тапшырып, медициналык коргоодо врач болууну ушул жаш кезимден эле тандап койсом керек эле. Себеби кесип тандап атканда эч бир суроо деле жаралган эмес мен үчүн. Апамдай болуп, бир ушундай элге кызмат кылсам деген эле мындай сезим болуп эле өзүм эле ушинтип ушул кесипке келип калдым. Демек апаңыз түрк болгон, Анан Турцияга барып келдиңиздер, ал жактан эмнени үйрөндүңүздөр? Турцияда ушул бул Турциядан менен Кыргызстандын эки мамлекеттин ортосунда меморандум түзүлүп, именно ушул трансплантацияны Кыргызстанда өнүктүрөлүк деп бул канча жыл мурундан келип аткан экен, сүйлөшүп, анан эч эле алдыга жылбай акыры ушул Кудайбердик Апаралиевичке жетип, бул маалыматка Кудайбердик Апаралиевич биздин дарыгерлерибиз бар, жана базабыз бар, биз ушуну кылсак болот деп, анан ошол аларда Иннону деген университети бар. Ал университет менен ошмо келишим түзүп, ошол негизинде барып, ошол именно трансплантацияны бейтаптарды кантип тандайбыз, ким донор боло алат, операция кандай жасалат, операциядан кийин кандай каралыш керек бейтап, мурун операция болуп кеткен бейтаптар кайра кайтып келгенде кандай болот, ошого окшогон маселелерди окуп үйрөндүк. Эми ал жерде специалисттер көп. Команда болуп барганбыз. Бир командабыз подбор пациентов, то есть кайсыл бейтаптарды тандайбыз, кантип донор тандайбыз, ошону үйрөндүк. Кээ биздин хирургдарыбыз операцияны үйрөнүштү.
операция кандай жасалат, анан функциональный диагностика деп коебуз. Бул жерде ошол именно операциядан кийин бул томографияны кантип чечмелөө керек, өзүнө кандай тартуу керек, ушундай функционалисттерибиз бар, медайымдар бар, орто медициналык кызматтагы ошол сотрудниктерибиз дагы барып, бир команда болуп окуп үйрөнүп келдик. Сиз менен кошо, сиз менен чогуу канча кызматкер барды? Жалпы Ошмунун медициналык клиникасынын кызматкерлери бүгүнкү чейин канча кызматкер барып келди ошол Турцияга? Ош мамлекеттик университетинин иштеген сотрудниктерден 22 барганбыз биз. Анын ичинде ошол хирургдар, терапевттер, функционалдык диагностика, орто медициналык кызматкерлери барды. Бул биз биринчи барып келгендер. Андан кийин дагы бир 2-3 неме болуп, команда болуп, аз-аздан. Биз эң көп барган биз 22 адам барганбыз. Анан биз келгенден кийин дагы биз кайсыл адистер жетишпей калат, кайсыл адистерди дагы окутушубуз керек экен деп уже биз анализ кылып, анан ошолго жараша адистер жөнөттүк. Анан бизден кийинки барганда уже бирден экиден болуп эле барып келип атышты. Негизи Ошмудан сырткары Кыргызстан боюнча дагы барып келишти, ушул 2024-жылы. Бишкек шаарынан да дарыгерлер барып келди. Алар ошол Бишкектеги улуттук хирургия борборунан көбүнчөсү ошол борбордун сотрудниктери барып келишти. Демек азыр эми бүгүнкү темабызга өтсөк, боор оорусу боюнча айтып кетсеңиз, алгачкы белгилери кандай болот? Боор оорусу боордо нервный окончание жок. Бул эң мындай чоң бир өтүшүп кеткенге алып келген факторлордон эң бири ошол. Боор оорубайт. Боордо оорута турган нервный окончание жок болгон үчүн боордо көбүнчөсү кечки стадияда билип калабыз да. Башында эми өтө слабость, утомляемость болот, тез чарчайт адам. Күнүмдүк ритмде уже өзүнүн мурунку ритмине түшө албай кыйнала беришет. Жана башкаларынан бул ошол настроениясынын өзгөрүшү, мурункудай эмес. Жана тамак ашты жакшы жебей калат, мындай көн айланат, бейтаптарыбыз кусат. Анан уже бизге көзгө көрүнө турган даражага жетип калганда бул көбүнчөсү өтүшүп кеткен болот. Ал көзгө көрүнө тургандар бул саргайып кетишет түсү. Бейтаптардын көзүнүн ичине чейин саргайып кетет, сарасы саргайып кетет, улуу сарасы ак түстө болуп калат, ичи чоңоюп кетет. Баягы боюнда бар аялдардай эле чоң болуп кетет, жана ишийт, баары денеси ишийт, буттары ишийт, кан кусуп калат. Жана уже бир акыркы стадияларына барганда уже энцефалопатия деп коебуз. Бул суроолорго туура эмес жооп берип, өзү менен өзү сүйлөшүп, жада калса ушундай бир коомдон мындай чыгып кала тургандай бир деңгээлге жетип калышат да. Эмне себептен саргайып кетет? Түсү дагы, көзүнүн ичи дагы? Түсү саргайып кеткенде бул ошол боордо желчь деп коебуз. Желчь чыгат, өттүн суусу деп коебуз, сафра деп коебуз да. Бул ошол застой болуп калат да, холестаз синдром деп коет. Ошол качан ошол билирубин деген анализибиз бар. Билирубини көбөйгөндө, бизде кыргыздарда да сарык деп коет да, сарык болуп калыптыр деп. Качан ошол боору жакшы иштебей, качан ошол отток желчь бузулганда, желчь чыга албай, сафра чыга албай калган моментте, ошондо билирубин канга өтүп кетет. Анан ошол кан менен кошо бүт денеге таркап билирубин. Ошол негизинде анан билирубин өзү сары түстө болгондуктан сарасына чейин, көзүнүн ичине чейин айтор ушул бардык эле бир көзгө көрүнүш жер баары саргайып кетет да. Уже барып уже кара түскө айланат. Оорураак случайлар болуп калса. Мисалы үчүн видеолордон да көрүп калабыз да, ошол жардам сурап коомчулукка кайрылып, анан көбүнчөсү баягы ичин шишитип, ичи чоңоюп кетет го. Андан кийин менде дароо мындай суроо болот экен, эмнеге ичи ошентип чоңоюп кетет, эмне себептен? Ошону дагы айтып берсеңиз. Бул ошол портальный гипертония, бул дагы ошол боордун акыркы бир терминальный стадияларында, цирроз оорусунун акыркы стадияларында бул ацит деген синдром. Сиз айтып аткан синдром бул ацит, ошол ичине суу топтолот. Брюшная полостьтун ичине суу топтолот. Бул ошол портальный гипертензиянын айынан болот. Астматическое давление деп коебуз, ал равновесиядан чыгып кетет. Жана белковая недостаточность болот да, организмде белковая недостаточность болот. Ошонун негизинде ичти уже ичке суу топтолуп баштагандан кийин биздин организмде уже бир замкнутый круг деп коет орустар. Замкнутый круг башталат. Себеби тамырдын ичиндеги суюктук сыртка чыгат да. Астматическое давление жок болгондуктан бул сыртка карап чыгып кетет. Тамырдын ичинде эмес суюктук болуп калат да. Тамырдын ичинде суюктук азайганда мээге сигнал келет, биз же кан жоготуп атабыз, же биз кургап кеттик, обезвоживание болуп атабыз дейт дагы. Мээ
ошол сууну сактап, суюктукту сактап калуучу гормондорду бөлүп чыгарып баштайт да. Суу бизде организмде и так көп болуп атат, ашыкчасы менен болуп атканда организм ошону обезвоживание катары кабыл алып, суюктукту, тамырдын ичинде суюктукту сактап калуу негизинде максатында көбүрөөк ошол гормондорду бөлүп чыгат. Альдостерон, например. Ошо альдостерон көп чыккан негизинде бул кайра хуже болуп баштайт, иши кетип. Анан башкы этаптарда бул кичине диуретик деп коебуз, сара чыгаруучу дарылар жардам берип аткан болсо, уже барган сайын дары менен да чыкпай калат. Ал уже кол менен ийне аркылуу тешип алышка туура келет. Ошол эң аз случайлерде где-то 3 литр ала турган болсок, 3 литрден уже адам кыйналып баштаса, көп болгондор бул 10 литр, 15 литрге чейин иногда суу эктеп алган учурлар бар. Анан бул оору менен көбүнчө кимдер ооруйт негизи баягы жаш боюнча, жыныс жактан? Бул жашы жана бир аял эркекте бөлүш кыйын, себеби причина көп. Бул цирроз печени кандай түшүнсөк болот? Цирроз печени боордун кандай гана оорусу болбосун, бул вирустук болобу, же бул токсический воздействие болобу, же бул бир башка бир механический болобу, билиарная гипертензия, билиарный цирроз болобу, бул баары акыркы жетип келген жери цирроз да. Боордун баары оорусу ушуга алып келет. Анан кийин бул жерде эми көп топтолуп, мисалы вирус боло турган болсо дагы, токсический болсо, бул топтолуп келип апарып туруп, эми жаштарда кичине сейрегирээк кездешет, азыраак, бирок уже бир 50-60 жашта, орто куракта бул абдан көп кездешүү. Ошол малга барганда бир проявлениялар болуп калат да. Орто эсеп менен алганда, ушул биздин практикада көрүп жүргөн бейтаптарыбыздын көбү эле ушул 50-60 жашта эң көп байкалат. Анан мен уккамда бул мифпи же туура же так маалымат экенин билбейм, бирок негизи боор оорусу менен баягы кичинесинде гепатит менен ооруганда, сарык болуп ооруп, анан кийин канча определенный убакыт өткөндөн кийин анан ооруга чалдыгат депчи. Ошол канчалык деңгээлде туура? Жок, бул албетте гепатит А, сиз айтып аткан сарык оорусу бул гепатит А. Гепатит А бул гепатиттердин ичине мындай хронизация деп коебузбу, өнөкөт ооруга айланбай турган гепатиттерге кирет да. Бул острый болот дагы, жана ушул хронизация болбой эле көбүнчөсү өтүп кетет. Анан хронизация болбогондон кийин, эгер ошол жаш бала ошол острый периодунда адекватный терапия алып, ошол моментте сакайып кете турган болсо, анда анын келечегинде эч нерсе коркунуч жок. Анан гепатиттин түрлөрү боюнча кененирээк айтып кетсеңиз. Гепатит бул ошол вирустук инфекция. Көбүнчөсү ушу боорду жабыркай турган инфекция болгондуктан ошол гепатит деп, именно воспаление печени деп айтылат да, вирустук гепатиттер. Вирустук гепатиттин түрлөрү көп. Адан башталып, атта ошол английский алфавитке карап кете беребиз. Эң эле кеңири талкаганы бул Б жана С. Гепатит Бга кошулуп, Д дегенде суперинфекция болуп калат. Д дагы вирус бар. Ошондо азыр бизде циррозго алып келген, ушул элдердин арасында кеңири тараган вирустар бул Б, Д жана С. С гепатити азыркы учурда медицинанын жетишкендиги боюнча Сны биз сакайта алабыз. Опять-таки, бирок эгер убагында кайрылган болсо, биз симптомный деп атпайбызбы, адам билбейт, чарчап калдым, иштен чарчап калдым деп утомляемостьтен башка нерсеге кылып, эгер острый болбосо да, бул өнөкөт болуп, хронизация болуп, билинбей жүргөн болсо, качан проявление болгондо кайрылышат, анда биз уже Цга противовирусный препарат беребиз. Обычно 3 айда ичет бейтабыбыз, анан ичкенден кийин канында С жок. Бирок ал гепатит убагында таасирин тийгизип койгондагы биз айла жок уже цирроз менен күрөшүүбүзгө туура келет. Гепатит Бга тилекке каршы азыр толук түрдө излечение кылып коюшка мүмкүнчүлүк жок. Толук түрдө биз жок кыла албайбыз, бирок өтө жакшы бир неме, бул контроль кылса болот. Ага дагы противовирусный препараттар бар. Противовирусный препараттарды такай ичип жүрсө, бейтап кимге керек болсо, ал противовирусный терапияда баарына назначение боло бербейт. Гепатит Бсы барлардын, эгер кимге керек болуп, ага дарыгери гепатит Бнын дарысын жазса, анда гепатит Бнын дарысын ичип жүрө бере турган болсо, болбойт.
өндөрчүп кетпейт, циррозго айландырып келбейт да, биз контроль кылабыз. Анан эгер гепатит Б'нын ичинде жашай турган гепатит Д деген дагы вирус бар, экөө кошулгондо суперинфекция болот, анда бул уже көйгөй. Себеби гепатит Дга азыркы күндө дарылар бар, бирок доказательный базасы бар, бир мындай тастыкталган эффекти бар дары дармек фактически жок. Жана кымбат болгон учурда дагы көп өзүнө позволить эте албагандыктан суперинфекциялар бизде көп кездешет, цирроз болуп калганда. Гепатит Бга дагы айтып кетсем, гепатит Бнын жакшы жери бул вакцинация бар. Гепатитке каршы вакцина бар. Гепатитке каршы вакцина өзүнүн эффективдүүлүгүн далилдеген. Бул дүйнө жүзүндө кеңири колдонулат. Кыргызстанда дагы менин билишимче 2000-жылдан бери төрөлгөн баардык ымыркайларга гепатит Бга каршы вакцинация жасалып атат. И ошол практика көрсөтүп келет. Эми азыр 2000-жылы төрөлгөндө бул жагы алды 25ке чыгып атат. Азыр 25ке чыккан ошол гепатит вакцинаны алгандардан дээрлик гепатит Б көрбөйбүз. Биз дагы алганбыз. Анан негизи могу вакцинация боюнча дагы коомчулукта эми терс пикирлер жүрөт, анан албай койгон учурда ошол адам сөзсүз түрдө гепатитке чалдыгабы? Жок, сөзсүз түрдө чалдыкпайт. Бул эми гепатит Бнын жугуш жолдору бар да. Жыныстык катнаш болот, кан аркылуу жугат да. Ошолго окшогон моменттерден эми стоматологко барып калабыз, аял кишилер суулук салондорго барып калат, операция болуп калышат, бир жыныстык катнашка неме болушат. Анан ошол моменттерде жугузуп алуу риски бар. Эми вакцинация бул тобокелчиликтен сактайт да, бул көбүнчөсү сиздин келечекке болгон бир өтө чоң бир вложениясы да. Бул цирроздон вакцина деп койсок дагы болот, мындай айткандачы, бооруңузду алмаштыруудан бир какой-то защита деп койсок болот. Анан бул эл арасында вакцинага каршы, бул вакцинага каршы агитация бул бирөөнүн кызыкчылыгынан келип чыгат, сөзсүз түрдө. Мен интернеттен көрүп байкап калганда, вакцина албагыла, вакцина зыян деген адамдар сөзсүз түрдө вакцинага альтернатива сатышат да. Байкап көрсөңүздөр, ошол вакцина болбойт, силерди врачтар алдайт, врачтар силерди андай кылат, мындай кылат, бул бизнес, бул еврейлерди кошуп салышат ортого. Анан ошол адамдарда сөзсүз альтернатива бар. Адам сизге дары сатат, бул бир компанияда иштеп калат, дагы бир какой-то бир сетевой маркетингден болот. Ал вакцинаны алба, биздин ал чөпүбүздү ич, мына биздин дарыбызды ичсең, мен саткан нерсени ичсең, сен сонун болуп кетесиң дейт да. Анан тилекке каршы биз ошол именно цирроз менен ооруп келген, ошо мен уже айла жок уже пересадка кылыш керек болгон пациенттериме иштешкенибизден баары ушул жолду басып өткөн. Сурап келсең баары ай вакцина андай экен, мындай экен, биз каршы болгонбуз. Потом дарыларды дагы каршы болушкан. Противовирусный препараттар дагы силерди андай кылат, мындай кылат, ишенбегиле деп ушул ар кимдин сөзүнө ишенип бир кымбат баалуу бир нерселерди ичип жүрүшүп, акыры келип кайра эле медиктердин колуна түшөт. Акырына келгенде доказательный базасы жок, чөп башка нерселерге караганда вакцина бул изилденген. Вакцина эч бир мындай зыяны сөзсүз түрдө зыяны жок нерсе жок. Эгер зыяны жок нерсе болсо, ал значит иштебейт да. Зыян сөзсүз болот. Кээ бир адамдарда непереносимость болот да, бул вакцина жасалат. Вакцина бир нерседе сакталат. Вакцинанын мындай вспомогательный веществолор болот да, белок болот, башка болот. Ошолорго эгер аллергиясы болсо адам, анда биз айтабыз, анда кереги жок, потому что лучше гепатит Б'дан азыркы биз айткан жолдордон сактан, чем рисковать эткенден көрө вакцина алып. Көбүнчөсү эле түрдө адамдарда андай аллергия болбойт, коркпой алса болот. Медицина кызматкерлери, например, же болбосо сулук салонунда иштеген кыздар, процедурныйда иштегендер, же болбосо бир жаш мындай үйлөнбөгөндөр, бир ушундай кокусунан бир жыныстык катнашка учурап калышы мүмкүн болгон адамдар, аларга мен кеңеш берет элем, сөзсүз түрдө вакцина алыш керек. Вакцина бул мындай келечекке болгон, өзүңө убакыт утуп алганың, бир чоң бир оорудан сактаган бир жакшы бир элемент. Жана Кыргызстанда бул нерсеге мүмкүнчүлүк болуп аткандан кийин да, балаңызга эч ким акча сурабай атса, мамлекет ушуга бюджеттен өтө чоң сумма бөлүнөт. Алга алып ушул биздин келечегибизде кам көрүп ошону берип атканда, мындай даяр сизге убара кылбай, сизди сатып алдырбай берип атканда дагы кабыл албай койгон, бул менин оюмча өтө бир ката, чоң эле ката. Бирок кээ бирки ата энелер баягы ымыркайын кичинекей баласын атайын алып барат,
вакцинага. Аны алгандан кийин, вакцина алгандан кийин сөзсүз түрдө бир 3-4 күн кыйналат го, балачы температура чыгып, ошодон дагы качкан ата-энелер бар да, мынтип кыйналат депчи. Ошодон качкан ата-энелер бар. Эми аны түшүнсө болот, эми өзүң балаң ооруса кандай гана болосун. Просто бул жерде дагы деле маркетинг, дагы деле бул вакцинацияга каршы дагы бир күчтөр бар. Алар дагы иштеп атышат, талыкпай күнү-түнү иштеп атышат да. Анан кийин мен бир дарыгер менен сүйлөшүп калгам да, невропатолог дарыгер. Анан бизде көбүнчөсү аргументти эмне кылышат? Вакцинага каршы аргументте бул ДЦП кылып коет экен дейт. Хотя ДЦП төрөлгөндө болот да вакцинага чейин. Анан аутизм деп көп айтышат, аутизм кылып коет экен. Бир жакшына бала вакцинадан аутизм болуп кетпеди. Анан биз невропатолог менен сүйлөшүп калдык. Бишкекте ушул аутизм менен ооруган балдарды караган борбор бар, медициналык борбор бар. Ал жерде аутизм менен ооруган балдар катталат, алар жөнүндө баардык информациялар бар, алар дарыланат. Анан ошол мезгилде эле вакцина жөнүндө да информация бар да. Анан ошол дарыгер айтат, бизде аутизм, жаш балдардын аутизм менен ооруган балдардын дээрлик көпчүлүк бөлүгү вакцинация алган эмес. Себеби алар аутизм болгондуктан аларга даже противопоказан да вакцинация алган мүмкүнчүлүк болбойт. Аутизм ооруса, ал тубаса оору да өзү негизи. Аутизм тубаса оору, ал бир нарушение, генетический нарушение да. Анан кийин жаш кезинде билинбейт. Себеби жаш бала сүйлөбөгөн малда ыйласа, эмсе көбүнчөсү билинбейт. Анан уже сүйлөп калган малда, анан сверстниктер, теңдеш балдардын уже поведениясы менен бул баланын поведениясы башкача болуп баштаганда билип калышат. Обычно ошол моментте ага чейин уже вакцина алынган болот да. Вакцина алынган болот да, андан кийин уже определенный, мисалы 1,5 жашта билип калса, же 3 жашында билип калса, ага чейин көп вакцина алган. Анан бирөөнү күнөөлөш керек. Эмнеге менен болду бул ситуация деп адам. Эми калып алыш кыйын албетте. Анан ошондой ситуацияда өтө удобно да вакцинацияга ушултап койгону, башка кылганы. Анан ошол айткандай эле даже вакцина албаган балдарда эле аутизмдер көп. Дээрлик көпчүлүк бөлүгү. Демек, бул жерде мындай определенный связь жок. Анан мамлекет дагы биз өзүбүздүн мамлекетибизди, өзүбүздүн дарыгерлерибизди өзүбүзгө душман катары элестетебиз да. Эмнеге мамлекет өзүнүн келечегине же болбосо дарыгерлердин деле тууган уругу бар. Алар эмнеге ошол билип, бир өзүнчө бир заговор кылып, бир определенный өздөрүнчө сүйлөшүп алышып, анан ушинтип элдерге вакцинация сайдырат да. Мамлекетке дени сак коом керек. Мамлекет өнүгүш үчүн мамлекетке дени сак коом керек. Келечеги жаш балдарга көп акча бөлүнөт медицинасына. Жаш балдар оорубаш керек мамлекеткечи. Мамлекетке инвалид бала бул керек, өтө керексиз. Себеби инвалид балага пособие төлөө, ал бала кийин иштебесе, налог төлөбөсө, мамлекеттин өнүгүшүнө салым кошпосо, мамлекет өзү билип туруп ошол жолго барбайт. Анан дарыгерлер дагы эми дарыгерлер сүйлөшүп алыптыр, анан кийин ушул вакцинага каршы агитация кылат, ошого акча алат. Эми вакцина чыгарган компаниялар дүйнө жүзүндөгү бар жок дарыгерлердин чөнтөгүн толтура турганчалык акча таппайт го деп ойлойм. Анан дарыгерлер деле, сиз ошо дарыгерлерди ошентип ойлоп аткан болсоңуз, мен апам дарыгер, мен бүт вакцинаны алгам жашымда. Менин бир туугандарым бүт вакцина алган. Мен өзүм дарыгермин, менин балам бүт вакцинаны алды да. То есть эгер ошондой бир коркунуч болгондо, наверное, ушул дарыгерлер биринчи башташса керек эле, албай качып. Биз алабыз. Ошон үчүн мен кеңеш берет элем биздин угуучуларга. Сөзсүз түрдө вакцина алып койсоңуз, эгер противопоказания жок болсо, бул өтө чоң салым келечекке. Анан гепатит оорусу кимдерге жугат жана кимдерден жугат? Негизи мен уккам, ошол эми коомчулукта мындай көбүнчө салондо иштеген, салонго барып калсаң, бул мынтип жугузуп алышы мүмкүн депчи. Бул негизи гигиенадан да, кан. Жугуучу материал биологический материалдардан, биологиялык зат, адам өзүнөн бөлүп чыгаруучу бир биологиялык заттардан жугат да, вирус ошто болот, канда болот. Канды алганда болуп калат. Мисалы, сизге чейин салонго бардыңыз, салонго барганыңызда уколдор бар, например, да, бир инъекция аркылуу бир сулуулук бир процедуралар болсо, сиздин астыңызда бир гепатит менен ооруган бир клиенти келди, ага жасады, ошол эле шприцти стерилизация кылбады, эми шприцтер одноразовый болуш керек. Анан алды дагы сизге сайып койду. Уже риск заразение болуп калышыңыз мүмкүн. Жана стоматология барганда ушундай. Стоматологияда мисалы үчүн стерилизация болуп,
Стерилизация деле мисалы автоклавка алдык, салдык, жаптык, алдык, ал стерилизация эмес да, стерилизациянын дагы өзүнүн өтө чоң бир стерилизация дагы бул чоң бир илим да. Ал стерилизацияны да туура кылыш керек. Ким туура кылып атат? Мисалы эч кайсы стоматология автоклавы жок, же стерилизационный жок стоматология жок да Кыргызстанда. Баарында стерилизационный бар, бирок эмнегедир жугуп атат стоматологиядан. Значит, проблема бар. Автоклавды туура эмес иштетип атса, стерилизациянын бир жолдору бар да. Ошол жолдорунан бир алгоритм бузулган. Туура эмес болуп атат. Индикаторлору туура эмес индикатор колдонушат. Же бир эле температураны көрсөтө турган индикатор колдонот. Ал дагы менин оюмча туура эмес да. Ошентип стоматологияда да кан сөзсүз тиште чукулайт, кан аркылуу. Жана бир баягындай незащищенный половой акт, корголбогон жыныстык катнаш болсо, ошо биологик зат аркылуу сөзсүз түрдө жугат. Жана наркомандарда булар өтө баягындай группа рискада. Наркомандар бир шприц алып, ошол эле шприцти 3-4 колдонот. Аларда өтө көп. Не только гепатит, ал жерде башка дагы бир оорулар бар, ВИЧ, например, да. Ошолго окшогон бир өтө бир коркунучтуу оорулардын ошолордо носительдер болуп жүрүшөт да. Анан азыр бул маектен кийин көп кыздар салон коргондон коркуп калбасын. Көбүнчө баягы косметолог барган кыздарда болуп калат, Мындай арзан же мындай кирсең, мындай да гепатит жуга турган же бир оору жугуп кала турган салонду кирсеңиз эле билинет. Потому что ал жерде абсолютный санитария жок, гигиена жок, анан кийин арзан, биз акчасына кызыгып барып алышы мүмкүн да. Ал жердеги өзү косметологияда эле бул требованиясы күчтүү. Косметологияда эч качан сизге салынган, сизге жасалган бир инъекция экинчи адамга жасалбайт. Баары одноразовый да. Бунун баары эмнеден келип чыгат? Бунун баары экономнодон келип чыгат. Адамдын баягындай бир алчностунан келип чыгат да, тойбогонунан келип чыгат. Салондун эгасы аны осознанно кылат. Мисалы бир идиште боло турган болсо анын жарымын иштетип, жарымын ыргытыш керек. Ошону иштетип коем деп туруп экинчи адамга саят. Ал салон красотада стерилизатор жок, башка жок. Ошон үчүн жакшы, мындай ишеничтүү, жана сиздин көзүңүзчө ачыш керек упаковканы. Эгер сизге бир инъекция жасай турган болсо, сиздин каныңыз менен контакт боло турган нерселер сөзсүз түрдө одноразовый болуш керек. Сиздин көзүңүзчө ачыш керек, сиздин көзүңүзчө жасаш керек, жана сиздин көзүңүзчө аны сактап койбой, анын утилизацияга бир немеси идиши болсо, ал утилизацияга жөнөтүш керек сөзсүз түрдө. Ал эми чач кыркканда, тырмак жасатканда, каш жасатканда? Тырмак жасатканда эми кан менен контакт болуп калса деген вопрос бар да. Так чач кыскартканда, башка бир боеп койсо, например, сизге макияж жасасам да маселе жок. Боор оорусуна каршы кандай дарылар учурда колдонулуп атат? Боор оорусуна Кыргызстанда. Боор оорусуна каршы боор оорусунун түрү көп. Айткандай эле, боор оорусунун дүйнөдө эмне дарылар колдонулуп атса, Кыргызстанда деле ошол колдонулуп атат деп айтмакчымын. Себеби Кыргызстанда бир мына Министерство здравоохранения өтө бир жакшы бир мындай эрки менен бир чоң бир иш чара жүрүүдү. Бул ошол противовирусный препараттарды азыр биздин бейтаптарга бекер берилип атат по месту жительства. Гепатит Б-ны айтып атпайм, ал өмүр бою дары ичиш керек. Гепатит Б-ны оорусунун дарысы арзан дары эмес да. Көпчүлүк адам өзүнө аны позволить эте албайт. Ошондуктан мамлекет ушул камкордукту өз мойнуна алып, ушул элдерге берип атат азыркы учурда. Эми кээ перебой болуп калат, албетте 24-жылга алынган дарылар жылдын аягына барып бүтүп калат. Ошонун бир перебойлор болот, бирок все равно берилип атат, жана аны элдер ичип атат. Бул өтө чоң жакшы вируска каршы дарылар. Жана боор оорусундагы гепатопротектор деп коебуз. Эми канчалык деңгээлде доказательный базасы бар, ал дагы өзүнчө бир чоң бир маек. Боорго керектүү болгон дары-дармек, дүйнөдө колдонулган дары-дармектердин мен айтат элем, мына медикаментозный лечениеде биз артта калбай эле жакшы эле келип атабыз. Эгерде боор ооруган адам убагында дарыгерге кайрылса, толук түрдө айыгып кетиши мүмкүнбү? Могу сиз айттыңыз го, кооптуусу гепатит Б, С дегенчи. Толук Сыдан толук түрдө айрылып кетсе болот. Сыдан толук түрдө сакайып кетсе болот. Быда дагы убагында эгер эч кандай боорго таасир эткен эмес малда дарыгериңизге кайрылсаңыз, сырыл жок эле өтүп кетесиз бул жашоодон. Вирусуңузду контроль кыла турган дарылар бар, вирусту контроль кыла турган дарыны дарыгер берет, ошол дарыны постоянно ичип жүрүш керек, ошол эле.
жана регулярно келип дарыгерден обследование өтүп, вирустун количествосын көрүп, кандай дары эффективный болуп атат, болбой атат, ошолорду көрүп турса эле сонун активный образ жизни менен эле жашап картайса болот. Боор оорусун үй шартында дарыласа же болбосо боорду үй шартында тазалоо болобу? Боорду тазалаштын кереги жок. Ошол боорду тазалоо дагы бул азыр биздин учурда бир чоң бизнеске айланды. Бооруңду тазалайм, өтүңдү тазалайм, башка кылам. Боор өзү тазалоочу орган. Боор 500дөн ашык функцияны аткарат, фильтрация кылат. Организмде кандай гана токсин болбосун, кандай гана ошол адамдар айтмакчы мусорлор болбосун, тазалагычы тургусу, тазалоочу бир ашыкча бир неме болбосун, ошонун баарын боор тазалайт өзү. Анан кийин мисалы бөйрөк иштебей калса, бөйрөк да ошол функцияны аткарат да, бөйрөк да мусорду тазалайт. Анан бөйрөк иштебей калса, бөйрөктү жасалма бөйрөк бар. Гемодиализ деген аппарат бар. Гемодиализ ошол функцияны аткара алат. Эми толук бөйрөктө эмес, бирок адамдар диализде жашап жүрөт. Искусственный боор жок да. Боор ушунчалык көп функцияны аткарат. Жана аны боорду жасалма кылып пока адамдар ага жетише элек биз медицинада. Анан кийин боорду тазалоо үчүн мен айтат элем, боорду кыйнабаш керек. Боор өзүн өзү оңдоп алат. Башка бир органдарга салыштырмалуу боор регенерация деген свойствосы бар да. Бул кандай? Бул мисалы үчүн боорду жарымдан кесип алып койсоңуз, 6 ай 1 жылда өтөт. Бейтап келсе, УЗИ тартсак, боор ордундай болуп калат, кайра өсөт. Боор калыбына келет. Алкогольный поражение айрыкча, алкогольный поражение болуп келген бейтаптар циррозго өтө элек да, стадиялары бар. Фиброздун башталышы стадиясында келип калат. Жировой гепатоз болуп келип калган учурда ичпей койсо, эгер өзүн эркке алып туруп пациент ичпей кое турган болсо, даже дары-дармексиз 3 ай, 4 ай, 6 айда уже результат көрүнөт. Сөзсүз түрдө боор уже өзгөрөт. Боорду домашних условиях тазалаштын кереги жок, боорду кыйнабаш керек. Бул алкоголь, бул ушундай разный токсиндер, бул дары-дармектер. Биз эң сүйүп колдонгон парацетамол. Парацетамол бул боорго эң көп таасир этүүчү гепатотоксичный препараттардын бири. Анан ооруга каршы эми азыр бул жерде торговый названиясын айткан сал туура болбой калат, бирок азыр бизде Кыргызстанда баш ооруса деле иче берет, башка кылса деле иче бере турган бир популярный обезболивающий препаратыбыз бар. Өзүңүз алып окусаңыз, например, составын окуш керек да, составын окуганда ал жерде парацетамол болот. Анан чоңураак дозада болот да. Анан ошол биздин бейтаптар баш ооруса деле иче берип, башка кылса деле иче берип, гриппке каршы дары кылып алышкан керектүү. Мисалы, порошоктор бар, суга аралаштырып иче турган, ал да составда парацетамол да. Аны гриппке каршы дары кылып алганбыз дагы, грипп болуп атам ичип коеюн. Канча көп ичсем, ошончо тезирээк айыгып кетем деген ой болот дагы. Аны 500 мг бул чоң доза. Бир упаковкада 500 мг болсок, биз уже 3 упаковка ичтик, уже суточный норманы ашырып бердик. 6 ичтик, уже токсичный болду, 10 ичтик, дагы боорду уже кыйнап коебуз да. Ошон үчүн любой дары ичердин астында кандай гана болбосун, биринчиден сөзсүз дарыгер менен кеңешип, анан экинчиден эгер дарыгер жок, өзүңүз азыр кыйналып аткан болсоңуз, например, составын окуп коюңуз. Эгер парацетамол боло турган болсо, злоупотреблять деп коебуз да, көп чегинен ашыкча ичкен, бул сөзсүз түрдө боор кечирбейт андай нерсе. Анан үй шартында дарылангандардан арасында баркен сүт ичип, мисалы үчүн бир кандайдыр жаныбарлардын, алар жардам береби? Жок. Ал дагы ошол бизнес, ал дагы бир чоң бир сет. Ал деле мындай, эми биз эмнеге таянабыз? Биз медикпиз, биз окуйбуз, биз окуган нерсебизден таянабыз. Биз адамдын ичин антип көзүбүз көрбөйт да. Биз клинический рекомендациялар болот. Клинический рекомендацияларда жазылат кайсы ооруга эмне эффективдүү, эмне эффекти жок. Анан азыркындай айткандай, бул не только сүт, саарасын дагы ичип атышат. Өтө туура эмес. Эми бир адамдын көйгөйүнөн акча табуу, бул өзү дагы бир чоң мындай, кандай адам болуш керек, мен түшүнө бербейм да. Ошол адамдардын көйгөйүнөн акча табып, ушуну продвигать этип атышат. Жана бул эч кандай аркасында бир немеси жок, доказательный базасы жок. Зыяны болушу мүмкүн, бирок точно пайдасы болбойт. Зыяны болбой, эгер абсолютно нейтральный кандай кирсе ошондо чыгып кетип иш жерге зыян тийгизбесе, бул чоң жетишкендик, бирок пайда болбойт да эч качан.
Анда жалпы көрүүчүлөргө боорго зыян келтирген азыктар тууралуу айтып кетсеңиз, биз турмушта көп колдонгон, көп жеген азыктар боюнча. Боорго эң эле бул жерде списогубузда биринчи местада турган алкоголь. Алкогольдүн эми мен аз ичем. Мен күчтүү алкоголь ичпейм. Мен эч нерсе болбойт деп адашуулар бар да. Манан алкогольдо бизде эми азыркы замандын алкоголиктери мурунку заман алкоголиктердин айырмасы бар. Биздин элесибизде алкоголик ким? Алкоголик бул ошол жаман кийимчен, көчөдө жаткан адам, эч жерде иштебейт, бир какой-то социумда, биз коомдо бир орду жок, күндө ичип эле ошо эртең менен кечке эле ушул ичип эле антип деп тапкан акчасын ичип ушу бирөөдөн жалдырап сураган бир адамды биз алкоголик деген бир образда чоңойгонбуз да. Бирок азыркы современный алкоголик бул өтө башка адам. Современный алкоголик иштейт. Современный алкоголик үй бүлөсү бар. Современный алкоголиктердин бала чакасы бар. Современный алкоголиктер даже ишинде бир какой-то карьерный рост бар. Современный алкоголиктер коомдо бир жакшы эле орду бар. Жакшы кийинет, жакшы тамак жейт. Бирок иштен келет, үйдө чарчады иштен, келет, холодильниктен бир пиво алат, башка болот, ичет, уктайт. Мен иштен чарчап калдым, мага ушул эс алганы жардам берет деп күндө ушул процедураны кайталайт. Же болбосо күндө кайталабаса через день кайталайт. Же болбосо бир жумада бир жолу выходной күндөрдө өтө каттык бир масабалга жетип келет да. Бул алкоголизм. Бул сөзсүз түрдө боорго зыян, ушул образча. Жашоонун ушул образы зыян. Анан баягы вроде жашоосу деле жакшы, вроде кыйналбай эле жүрөт, вроде акчаны деле таап атат, вроде баягындай бир жасалма бир арак ичпей атат, вроде бир качественный кымбат арак ичип атат да, анан биздин элдер өзүн өзү алдап жүрөт да. Мендей бар эле мендей эле жашайт. Эч ким боорунан жабыркаган, значит мен деле жабыркайм. Боорду жабыркатып турган деңгээлде ичиш бул өтө көп ичиш керек да, бирок андай эмес. Регулярностьта да. Канчалык регулярный боло турган болсо, сөзсүз түрдө боор өзүн өзү калыбына келтире албай калат. Ошол моментте уже башталат. Маселенин баары жокчу, проблема уже бир участок бузулат, анан ал чоңоюп ушинтип боордун функционирующий клеткалары азайган сайын состояние хуже боло берет. Анан экинчиден айтып кеткен ушул дары-дармектер. Дары-дармектердин ичинен эми биздин окуучулар билген, колдонгон ушул парацетамол жана башка бир антибиотиктер бар, гепатотоксичный да. Анан биз ушул врачтан кеңешпей ичкенбиз парацетамол сөзсүз түрдө. Анан бул бир химиялык заттар, наркотиктер сөзсүз түрдө. Жана ушул бир зыяндуу чөйрө, зыяндуу тамактар, тез пышырылган тамактар, мындай жакшы температурасы жакшы сакталбаган продуктылар, ошол бир өзүнүн бир свежестин жоготкон продуктылар. Булар сөзсүз түрдө интоксикация кылат, отравление кылат. Отравление болгондо организм боор ал менен күрөшөт жана өзүнүн ресурстарын кетирет. Ушул нерселер зыян. Эми сиз менен боор алмаштыруу операциясы боюнча сүйлөшкүм келип турат. 2024-жылы Кыргызстанда болду бул операция. Анан биз дагы Ошмуда болот деп жалпы коомчулукка таратканбыз. Анан бейтаптар канча бүгүнкү күнгө чейин канча бейтап сиздерге кайрылды? Бейтаптар биз 24-жылы май айында мурунку министр Алымкадыр Саирдинович келип ушул Ошмуда бул операция жасайсыңар, даярдангыла дегенде биз ушул коомчулукка жарыя кылып, эме кылабыз, биз жасап беребиз деп бир чоң ушундай бир рекламный кампания кылган элек. Ошол моментте мен номерим берген элек, ошондо мага болбоду дегенде күнүнө 500 звонок. Бир күндө 500 адам кайрылат. Ишке келгендер бир күндө 20-дан 50-ке чейин келет. Бир кабинеттен чыга албайм. Биринин артынан бири келет, биринин артынан бири келет. Ушундай бир коомдо ушул нерсе керек экен. Ушулга муктаж экен биздин кыргыз эл, ошондо билгенбиз да. Анан ошол моментте биз Турциядан келе турган дарыгерлер менен кеңешип, аларга бар жогу эле циррозниктерди пересадка кыла албайбыз. Бар жогу эле мен донор болом, мен органымды бергенге даярмын деген адам донор боло албайт да. Ал өтө чоң процедура. Ошончо адамдын ичинен 6 адам тандалып, 6 адам пересадка кылса болот экен деп тандалганбыз. Эми азыр
дагы деле ошол аракеттебиз. Ошол Бишкекте 24-жылы жасалган, ошол Турциядан келген, биз окуп келгендеги коллегалар келип жасашкан. Мен билишимче бейтаптардын акыбалы жакшы, өздөрүн жакшы сезишкен, операция ийгиликтүү өткөн. Ошол эми азыр ошол поток жок да. Бишкекте азыр жасалды. Турциядан врачтар өзү менен кошо ошол аппараттарын, дары-дармектерин өздөрү менен кошо алып келишти. Операция жасашты, кайра алып кетишти. То есть уланган жок. Эки бейтап дарыланды, анан мындай уланбай калган бейтаптар калып кетти да. Эми биз ошол маселени чечүүсүндө биз азыр аппаратураны алганбыз. Керектүү шаймандардын баары бар, керектүү дары-дармектердин баары бар. Условиясыбыз жакшы. Ошол азыр эми бизде ошо Кудайбердик Апаралиевич өтө колдоп, бизге ишенип, өтө бир чоң вложение кылды. Ош мамлекеттик университет азыр биздин медициналык борборуна өтө чоң вложение кылып, азыркы учурда биздин клиникабызда Кыргызстанда жок бир 3-4 жакын аппаратура бар. Кыргызстан боюнча жок, жалгыз бизде бар. Ошо трансплантация колдонгон үчүн. Эми азыр жаңы келген министрибиз бизди колдогонун айтты. Ушу даяр, баарыңар даяр экен, биз жактан кандай жардам керек болсо, колдоо керек болсо деп атат. Эми азыр биз түрктөр менен сүйлөшүп аткан учурубуз. Орозо бүтүшүнө деп дагы бир жакшы ниет кылып атабыз. Бейтаптар баары даяр. Ошол бейтаптарды орозо бүтүшүнө баштап кыла турган болсок, биздин Ош мамлекеттик университеттин максаты бир акция катары бир операция жасап коюу эмес да. Буга муктаж адам көп. Анан кийин ошолордун бир жеңилдетиш үчүн бул операцияны өткөрүүнү бул биз мындай регулярный основага кылып коюшубуз керек. Бир поток деп коебуз, бир потокко түшүрүп коюшубуз керек да, что бул система өтүнүш керек, биздин врачтар үйрөнүш керек, биздин врачтар кийинки келип аткан муунга үйрөтүш керек. Трансплантация мына биз мурунку СССРден калган мамлекеттердин ичинен, даже Орто Азияда трансплантация боюнча артта калып кеттик. Буну моюнга алышыбыз керек. Убагында Советский Союз маалында, Союз бузулган маалда Кыргызстандын медицинасы бул Орто Азиядагы эң жогорку деңгээлдеги медицина болуп эсептелип келген. Мисалы кардиохирургиябыз Москвада биринчи СССРде операция жасалып атса, Москвада, экинчи операция Бишкекте жасалган да, жүрөк операция. Ушунчалык деңгээлге жеткенбиз, биз медицинадан алдыга эч кимди кое берген эмес элек да. Биздин мына Бишкектеги медициналык академиябыз бул Союздун ичинде эң бир алдыңкы окуу жайлар катары кабыл алынчу. Азыркыга чейин мен Москвага окуганы барсам, силердин образованияңар жакшы, медициналык немеңер жакшы деп даже билишет да, азыркыга чейин билишет bizde ушундай окуу жайлар бар экен. Ошого азыр калып кеттик биз трансплантация боюнча. Эми азыр ушуну наверстать этишибиз керек. Ошол эми азыр болгон мындай бизге көмөк, поддержка, бизге болгон ишенич бар маалында азыр биз эми ушуну аткарып калайлык деген неме. Аракеттебиз. Сиз айтып атпайсызбы, адистер, Кыргызстандын адистери жакшы депчи. Анан ошол адистерлер кайра эле ошол Кыргызстанда окушат, Ошто, Кыргызстанда анан Чечакка чыгып кетишет да, Чечакта иштейм депчи. Эмне үчүн? Менимче обеспечение болушу мүмкүн, Баары. Эми бул саламаттык сактоо сферасында системада ката бар да. Системада ката бар. Кадрларды окутуу, кадрларды даярдоо, кадрларды иштетүү, айлык маянаа менен камсыздандыруу, аларга бир иш орду менен камсыздоо, иш ордундагы бир качественный оборудование менен камсыздоо, ушул баардык структурада ката бар. Ошон үчүн биз барганыбызда, биз бүтүрүүчүлөрдөн Ош мамлекеттик университеттен мен барган жылы бир 30 чактыбыз барганбыз ординатурага. Москвада 30 чактыбыз окуганбыз. Окууну бүткөндө экөөбүз кайтып келдик Кыргызстанга. 28 высококвалифицированный специалист калып кетти. 2 эле специалист кайтып келди. Бул бир нерсе жөнүндө айтат. Проблема бар. Проблеманы чечиш керек. Анан биздин специалисттер Германияда чоң клиникалардын директорлору болуп иштеп келишет. Японияда, Америкада, Россияда эми чексиз, биздин Россияда кыргыз врачтар өтө көп. Жана бөлүм башчылары. Мына бизден клиникада иштеген биз чакырып контракт боюнча келип биз менен иштешет. Кайыпбек Бакыт Кайыпбекович, Кадыралиев Бакыт Кайыпбекович кардиохирургубуз бар. Ал киши
кыргыз этнический кыргыз аттуулардын ичинен биринчи жүрөктү пересадка кылган адам. Жүрөк пересадка кылган жана Перимде ошол федеральный жүрөк кардиохирургия бөлүмү борборунда ошол жүрөк алмаштыруу бөлүмүнүн башчысы. Кыргыз бала өзүнүн арындык жигит, Россияда иштеп келип атат, эмгектенип атат, жүрөк пересадка кылып атат. Бизге келгенге аны алып келип алып бул жерде иштеткени пока немебиз жок, мүмкүнчүлүгү жок. Келейин эле дейт. Келейин Кыргызстанга иштеп берейин дейт, бирок биз аны ошондой бир средага кайра салып кое албайбыз да. Бул жерге келсе эми обычный операциялар жасап коет. Ошон үчүн ага биз мындай предоставлять эте албайбыз пока андай мүмкүнчүлүктүчү. Жакын алыс кетпейлик, мына Өзбекстан боор алмаштырууну 2018-жылы баштаган. 2018-жылы баштап атат, 7 жыл болду да. 7 жылда Өзбекстанда өтө көп операциялар жасалды, көп бейтаптарга жардам берилди да. Анан Өзбекстанда именно ошол трансплантационный службанын башчысы боор алмаштырууну кылган адис кыргыз бала Өзбекстандачы. Өзүбүздүн Кыргызова Тимур Айдарбекович, кыргызстандык баткендик жасап атат. Бизде мүмкүнчүлүк жок. Аны чакырып алып иштеткенибизге. Эми ушуга окшогон маселелерди чечиш үчүн биздикиндей центрлер көбүрөөк болсо, оборудованиясы бар, жок оснащениясы бар. Мен ойлойт элем, эми өзүңүн жериңде иштегенге эч нерсе жетпейт. Ошол кайсыл жерде кандай гана чоң деңгээлде иштеп жүргөн врачтар болсо дагы сүйлөшүп калсак, баары айтат Кыргызстанда иштегим келет. Баары Кыргызстанда иштегиси келет. Эгер биз ошолорго ушундай мүмкүнчүлүк түзүп берсек, мен ойлойт элем тез эле кайтып келишсе керек депчи. Биз да өткөн айда съемкага барып калдык, медицина клиникага. Анан бир киши келди, агай. Анан ошол ооруп атыптыр. Сиз айткандай эле дароо мындай бетине чыгып калат экен ооруп атканчы. Анан кийин аябай күттү да, мынтип качан жасалат экен, билип берсең болобу, өткөндө силер жаңылыктарга чыгарбадыңар беле депчи. Анан ошол менин суроом, ошму канчалык деңгээлде даяр ушул операцияга? Анан операция кандай жол менен, кандай жасалат негизи? Ош мамлекеттик университет Кыргызстан боюнча, университеттин медициналык тобу Кыргызстан боюнча боор алмаштырууга даяр болгон жалгыз борбор, мен айтат элем. Бул менин мнениям эмес. Буну ошол Турциядагы ошол клиникадан келген комиссиянын чечими. Турциядан ошол боор алмаштырабыз деп келе турган адистер биринчи бирөөсүн жөнөтөт, ал келип полный өткөрөт. Кайсыл жер даяр. Бул жерде үчтөй борбор Кыргызстанда ошо боор алмаштырганга биз алмаштырайлык, биздин базада алмаштырылсын деп бир үчтөй медициналык борбор катышканбыз эми бул немеге. Анан ошол коллега, Турциядан келген коллега келип көрүп, мага ошонун баасы ошондой. Кыргызстанда эгер боор алмаштыруу операциясын жасасак, жалгыз гана ушул жер даяр деп бизде айтып кеткен. Анан бизде азыр эми чоң бир чечиле турган жалгыз маселе мындай оборудование жактан маселе чечилди. Башка бир ушундай бир финансылык жактан чечиле турган маселе чечилди. Эми азыр ал специалисттер келсе, бизде окуп келген специалисттер менен совместно бул операция жасалса, операциядан кийин бейтаптарды карасак, анан үйүнө чыгарсак, бул ушинтип бир определенный количество бизге жардам беришсе, анан уже биздин специалисттер үйрөнүп калыш керек. Ушул убакыт көп. Ушул убакытка чейинки расход дагы көп. Ушул убакытка чейинки жасалган бейтаптардын дагы көбүрөөк акчасы кетет да. Себеп дегенде аларды алып келиш керек. Турциядан бир адам алып келбейт, команда келет. Жок дегенде бир 10 адам келет. Алардын учуп келүүсү бар, аларды бул жерде жашатышыбыз керек, кайра аларды үйүнө жөнөтүп коюшубуз керек. Бул расход, бул чоң расход. Анан качан гана өзүбүздүн специалисттер даяр болуп калганда, бул ойлойт элем, бул өтө бир жакшы бир жака өзгөрөт. Акчасы азаят, өзүнүн ушул жердеги специалисттер анан операция жасап коюп, мисалы Индиядан келген бейтаптарда бир чоң проблема бар, башка жактан дээрлик. Операция жасалат, операция жакшы, операциядан кийин кайтып келишет, 1 жыл өтөт, 2 жыл өтөт, бир проблема башталат. Кимге барышын билбейт. Буларды ошол маалда ортого түшүп апарып келген адам телефону жок, өчүк өзгөртүп жүргөн. Жанаркы Индиядагы врачтар менен байланыша албайт, барып көрүнүп келейин десе акчасы жок. Ушундай чоң проблемалар менен туштук келип атат да. Анан ошону чечиш үчүн бизде болсо келе туруп операция болот, канча жыл өтпөсүн кайрыла турган жери бар болот. Анан кийин ошмуда азыр кадровый ошол вопросто кичине немелер бар, үйрөнө турган жерлерибиз бар кадровый вопросто. Калган жагынан мен ойлойм
ошмундай эле. Операция кандай жасалат? Эми операция кымбат. Боор алмаштыруу өзү в целом трансплантация бул медицинанын эң жеткен жери ушул жер. Трансплантология бул медицинанын эң чоң уровени. Трансплантология бул высокотехнологичный операция. Трансплантология бул өтө кымбат операция. Трансплантологиядан кийин да расход көп. Себеби бул уже адамга экинчи жашоо берүү. Мына көз жумат, мына уже жардам бере албай калганда, радикальный лечение да, уже дары жардам бербейт, уже эч нерсе жардам бербей калганда башка бир орган салуу бул ошол кымбат. Анан мына бизде эми пландап аткан операцияга айтып кетсем, биз эсептеп көргөнүбүздө эми Турциядагы специалисттер бизге перечень берет. Мынал дарыларды алып койгула, мынал жиптерди алгыла, биз мындай жип менен тигебиз, мындай дары алгыла, мына деп расходный материалдардын списогун берет. Операцияга кандай кетет, кайсы анализдер алынат, кандай обследование өтүш керек, ошолордун баарын эсептеп келсек, бир $20,000 чыкты да, $20,000 жакын сумма чыкты. Бул расходдун өзү. Бул аларды алып келгенибиз, буларды жайгаштырып, кайра жөнөткөнүбүз жок ал жерде. Кызматкерлердин айлык акысы жок. Бул ушул расходдун өзү, жалгыз расход уже ушул сумманы түзөт да. Анан ошму эми мындай башталышында, бул жолдун башталышында анан буга чейин жасалып элек жерге деле ишенип келиш деле кыйын. Бейтаптарга делечи буга чейин жасалбаса, анан өзүнүн мынтип ден соолугуна ишенип алып келиш деле кыйын. Ошолорго анан биз мындай бейтаптар акчасы жоктор Кыргызстанда калат. Акчасы барлар башка жака барып жасата берет да. Ошолорго жардам болсун деп биз операция маалында кете турган расходду өзүбүз алып берелик деп атабыз. Операцияга чейинки өзүбүздөн клиникада жасалган анализдерди, клиникада дайырлык ошол клиникага жатып операция болуп чыгып кеткенге чейинки ошол чыгымдарды өз моюнубузга алайлы деп атабыз. Бул ошол биринчи жасалган бейтаптарга. Анан кийинкилерге уже бир какой-то ошо операция жасалгандан кийин бир сумма чыгып калат, точно канча болот. Анан ошол суммадан исходить этип, эми бизде министерство бар, бир коомдук бир ошондой кайдыгерлик немелер бар, баягы кайрымдуулук фонддору бар, мамлекет бар. Эми анан ушул бир сумма чыгып калса, биз уже потокко түшүрүп алып, уже биз даяр болуп кала турган болсок, постоянно бул операцияны жасоого, мен ойлойт элем жолдору бар. Бир кайрымдуулук фонддору менен кошо иштейбизби, может бейтап жарым эле акчасын төлөп калат. Же болбосо мамлекет башка биз кошуна мамлекеттерге кошуп квота берип калышы мүмкүн да. Бир жылына мамлекет мисалы 50 операцияга төлөп берем десе, бул 50 бейтаптын сакталган өмүрү болот. Бул квота. Бул эми дүйнөлүк практика. Кыргызстанда азыр андай жок. Бирок өзү трансплантологиянын проблемасы эмнеде? Трансплантологиянын проблемасы акчасында да. Кымбатчылыктан, донор жок. Эң чоң проблема донор жок. Анан бул Европада, Америкада, ушул эле Россияда, Казакстанда даже эмнеге өнүгүп атат? Себеби квота, мамлекет акча бөлүп берет. Анан ошонун негизинде элдер жасайт. Бизде проблема эмне? Бизде страхование жок. Страхованиянын негизинде өнүгүп атат башка жактагы медициначы. Медицинская страховка бул медицина өзү эң кымбат дүйнөдө. Дүйнө боюнча эң кымбат услуга медицина. Анан биз ушул союздан калган бир бекер болуш керек деген немени кармап алганбыз. Мамлекет жетекчилери дагы бир ошондой бир саясий эрк менен өмүр бою биз медицинаны камсыздай албайбыз, өнүкпөй эткен камсыздасак деп бир чечим кабыл албагандыктын эсебинен ушул деңгээлде калып кеттик да. Медициналык страховка кирсе, бул ден соолугу чын адамдар, оороган адамдарга кам көрөт элек да. Мисалы бул азыр биз ОМСке төлөп аткан бир күлкүнүчтүү сумма эмес, бул серьезный сумма болуш керек. Мисалы Турцияда мен билишим боюнча ар бир жаран $100 жылына төлөйт. Оорубаса төлөйт. Ошол ар бир жаран эми аларда 30 канча аларда 50-80 миллион адам бар. Анан ар бир $100 берген, ошолордун эсебинен башка бир ушундай операцияга муктаж болгон адамдар бекер операция жасалып атат, өнүгүп атат. Биздин баарыбыз эле Турцияга барып жасатып атабыз. Аякта ошол страховканын негизинде бул процесс өсүп атат, алдыга жылып атат. Бизде дагы ойлойт элем, эгер медициналык страховка кире турган болсо, секин бул аз кадамдар менен ошого окшогон
жүрөк операциясына, например, же болбосо ушундай орган алмаштыруу операцияларына элдер баарынан чогултуп мынтип реклама чыгып сураныс жардам берип койгула дебей, уже мамлекет ушул за счет страхования кылып калат элек да. Эми буга дагы бар. Азыркы көйгөйлөрдөн биз мындай эмне үчүн жетишпей калдык башкаларга дегенден жооп ушул. Медициналык страховка жок. Мамлекеттин мойнуна медицина отурганбыз. Мамлекет жетиштүү түрдө сумманы берип бере албайт, себеби башка дагы расходдор көп. Ошонун эсебинен анан бир эле точкада турабыз. Демек, Кудай буйруса, апрель айында түрк улутундагы дарыгерлер менен чогуу жасалат, Түрк алгачкы операция. Ошо Турциядан келе турган коллегалар менен сүйлөшүп атабыз. Алар даяр келгени, биздин клиниканы көрүп кетишкен, алардын ошол комиссиясынан өткөнбүз, эң жогорку бааны алганбыз. Эми азыр кичине бир бюрократиялык моменттер бар. Ошол бюрократиялык моменттер чечилсе эле, мен ойлойм, алар келсе, биздин сүйлөшүүбүз, алдын ала сүйлөшүүбүз боюнча 20 операция сүйлөшкөнбүз. 20 операциядан кийин биздин врачтар өздөрү жасап калат. Алар Турцияда дагы окуп келишти. Плюс бул жака келип дагы өзүбүздүн условияда бир 20 чакта операция кылса, эгер өзүбүздүн специалисттерибиз ушуну улап кете турган болсо, анда түрктөр ошол менен келбейт. Эгер дагы үйрөнө турган нерсе болсо, дагы келе беришет. Ушул качан биздин специалисттер өзү жасап калганга чейин келип жардамдашып турабыз деген договор болгон. Боор операциясынан кийин бейтап толук түрдө айыгабы? Мисалы үчүн азыр көчөлөрдө ошол жардам сурап, атайын сбор ачылат ошол бейтапка, анан ал акча топтолот, чет өлкөгө барат, Индияга, Турцияга, анан ошол жактан операция жасалып бүткөндөн кийин кээ бирки учурларда ийгиликсиз болуп, ошол адам бир 5 күндөн кийин кайтыш болуп калып атпайбы? Сөзсүз түрдө айыгабы? Мындай. Трансплантология айткандай эле бул медицинанын жеткен жери ушул. Анан кийин риск өтө чоң. Трансплантологияга кимди алабыз? Бул адам азыр орган алмаштырбасак, бул адам жарым жыл жашабайт, же болбосо 3 ай жашабайт, же 1 жыл жашабайт деген адамдар орган алмаштырышат да. Булар операцияга киргенге чейин эле оор бейтаптар. Бирок азыркы жаңы жетишкендиктер, жаңы методы лечения, метод операции, жаңы препараттардын жардамы менен биринчи жыл выживаемость дүйнө боюнча 90%. Биринчи жыл после трансплантации 90%. Анан, к сожалению, бирок жылдан жылга бул сан азайып кете берет да. 90% каяктан чыгат? Мисалы үчүн баары эле жакшы басып жүргөн малында баары орган алмаштырбайт. Бул орган алмаштыргандардын ичинде совсем өзүн сезбей калгандар бар. Комадагылар бар. Өтө оор пациенттер бар. Операция албаса мына 1 жума калды деген бейтаптар дагы операция кылынып калат. Анан ошолор операциядан чыккандан кийин тилекке каршы бир ушундай летальный исходдор болуп калат. Анан ошолордун баары биригип келип 90% результат чыгып атат да. Канчалык эрте эгер сиздин дарыгериңиз, бизден өзүбүздүн бир шкалаларыбыз бар, формулабыз бар. Ошол формулага анализдерин салганда примерно чыгат. Бул адамга азыр трансплантация кылыш керекпи, керек эмеспи. Эгер ошол жерден достаточный балл алып калып, эгер сизге дарыгериңиз операция кылыш керек, боорду алмаштырыш керек десе, өзүңүздү жакшы сезип аткан болсоңуз дагы кылып койгон жакшы. Риск аз. Толук түрдө жакшы полноценный жашоо кайтып келишке шанс бар. Анан эгер баягы айтканыбыздай ичи шишип баштаса, же кан кусуп баштаса, же бир суроолорго туура эмес энцефалопатия башталса, алар канчалык эртерээк пересадка кылса, шанс ошончолук жакшы болот. Анан бул операциядан кийин дагы дары ичиш керек. Боордун дарысын ичпейбиз, просто бул жерде иммуносупрессивная терапия деген бар. Иммуносупрессивная терапия бул эмне? Бир тууганыңкы болсун, өзүңүн балаңын боору болсун, атаңын, апаңын боору болсун, все равно бир чужеродный орган да, өзүңкү эмес. Анан организм баардык чужой нерсени отторгать этет, кабыл албайт. Анан ошол кабыл албай койбосун деп, бул риск чоң, отторжение. Ошо отторжение болбосун деп иммуносупрессивная терапия. Бул кандай? Бул биздин иммунитетибизди басаңдатып турчу дарылар. Биздин иммунитетибиз өзүгө каршы иштейт да. Бул чужой орган деп кабыл албай чыгарып коюш мүмкүн. Ошон үчүн иммуносупрессивная терапия өмүр бою ичилет. Пересадка болуп келди, өтө ийгиликтүү болду, баары сонун болду. Ушул бойдон өмүр бою дары ичпей жүрө алам деген ол туура жаңылыш, туура эмес жаңылыш. Контроль кылабыз.
ар 3 ай сайын, ар 6 ай сайын анализ тапшырып туруш керек болот. Тунбай дарыгердин көзөмөлүндө болуш керек болот. Бирок жашоосу сонун. Бизде эми азыр Кыргызстанда деле ушул көпчүлүк эле адам пересадка кылдырып келип атат, бөйрөк алмаштырып атышат, боор алмаштырып атышат, келип атышат. Мына биз ушул отделенияны ачканыбыздан бери бизге көп кайрылып башташты. Көрүп атабыз, жакшы жашап атышат. Канча дагы жыл мурун пересадка болгон адамдар сизге аз эле калды дегендер азыр полноценный жашоо жашап атат. Дарыларын убагында ичип турса эле мен ойлойм жакшы эле результат болот. Эмне үчүн мына ооруп аткандар, бейтаптар акча чогулгандан кийин дагы ошол Турцияда же болбосо Индияда жасалат. Анан ошол операция болжол менен канча суммада жасалат? Бул жерде Индияда арзаныраак, Турцияда кымбатыраак. Эмне үчүн? Себеби Турциядагы протокол башка, Индиядагы протоколдор башка. Бул сумма мындай Турциянын врачтары Индиядагы врачтарга караганда 2 эсе көбүрөөк акча иштейт деген маселе эмес да. Бул жерде операцияга кеткен каражат, операцияга кеткен чыгымдардан келип чыгат бул сумма. Мисалы, бир дары бар, оригинальный дары бар, и ошодон формуласынан жасалып чыккан дженерик деп коебуз, копия мындай жөнөкөй тил менен айтканда копия дары бар. Экөөнүн баасы 10 эсе разница берет. Бул фирма ушул дарыны ойлоп тапкан, исследованиялар жүргөн, баягындай полный гарантиясы бар. Ошол неме менен чыгарат. Бул экинчи фирма, булар чыгарган формуланы эле алып туруп ошодон дары жасап атат. Булар андай расход кылган жок, клиникалык исследование кылган жок дагы. Булар үчүн дары арзан түшүп калды да. Анан бирок качествосунда все равно оригиналдыкы жакшыраак качествосы. Бул бир дарыны. Эми ал жерде жип бар, шовный материалдар бар, башка препараттар бар, ошол иммуносупрессивный терапиялар бар дагы. Анан Турцияда бар жогун оригинал колдонгон. Эми биз көргөндөн бардык дарыларды, бардык шовный материалдарды ошо оригинал колдонгон аракет кылышат экен. Анан ошонун негизинде сумма келип чыгып атат. Индияда өзүнөн чыгат. Дары-дармек өзүнөн чыккан дарыларды иштетишет, өзүнөн чыккан шовный материалды иштетишет. Ушул не расход кетпесин, баары өзүнөн чыккан, Индиядан чыккандарды иштетишет дагы. Бул жерде уже сумма башкача болуп калат. Результаты боюнча айтып кете турган болсок, биздин ошол бизге келген кайрылган бейтаптар боюнча Турцияда жасалып келген бейтаптар отторжение болгондор аз, послеоперационный осложнение болгондор аз. Анан кийин мындай көбүрөөк ийгиликтүү болгондор көбүрөөк. Анан Индияда деле жакшы, жоктон жогору, арзаныраак, колунан ошол келсе ошол. Анан суммасы боюнча ар кандай 45 000, Турцияда 45 000 доллардан башталып кете берет. Дальше кандай болбосун, аякта ограничение жок, уже 45 000ден жогору. Индияда 22 000, эки эсе арзан, 22 000ден жогору. Ошондой болуп кетет. Эми ушуну биз Кыргызстанда жасап калсак, мен ойлойт элем дагы кичине арзаныраак болот. Же квота болуп калса, совсем бекер болуп калат буюрса. Ошмуда жеңилдетүүлөр болот, сөзсүз түрдө. Ошмуда сөзсүз түрдө жеңилдетүүлөр болот. Ошол биз руководство ошого болгон аракетин кылып атышат. Ошону максимально жеңилдетип берелик деп бар жок аракет болуп атат. Апрель айында Кудай буйрса жасалат. Бейтапты тандадыңыздарбы? Бейтапыбыз даяр. Бейтапыбыз ошол май айынан бери, май айында бул операция кылабыз дегенибизде даяр болгон бейтаптар, дагы деле күтүп аткан бейтаптарыбыз бар. Ошол май айынан бери эле келип атат, биздин көзөмөлүбүз алдында турат. Ошол бизге ишенип башка жака барбай, только ошто жасатам, өзүбүздө жасалсын деп күтүп турган бейтаптарыбыз бар. Эгер ошол бар жакшы болуп жасалып кала турган болсо, ошол бейтаптарга жасап берелик деген дагы бизде жакшы ойлор бар. Анда Баяман Маратбекович, акыркы суроом болсун. Өзүңүздүн жеке жашооңузда, медицинада кандай бир алда пландарыңыз бар? Медицинада биздин өзүңүздөр билесиздер, Ош мамлекеттик университети эски шаардык больницанын ордуна оорукана салып атат. Биз ошо иштегилер менен кече мурунку күнү барып таанышып келдик. Оорукананын строительствонун жүрүшү менен таанышып келдик. Өзүбүздүн пландарыбызды айттык, кандай кылып өзгөртсөк болот, ошол болду. Анан биздин азыркы план ошол 25-жылдан акыры, может 26-жылга ошол больницабыз бүтүп калса, буюрса, бул Кыргызстанда эле эмес, Орто Азиядагы флагман оорукана болот.
биз ошол барып көрүп келген Турциядагы больницалар, Европадагы больницалар, башка бир ошол өнүккөн мамлекеттеги больницалардан эч жери калышпай тургандай больница түшүп атат буюрса. Анан ошол больницада bundan дагы чоң, мындан дагы бир высокотехнологичный, мындан дагы бир алдыга медицина жыла тургандай бир шарт түзүлүп атат. Буюрса азыр биз команда менен ушул азыркы борборубузда ишке жүргүзүп алып, команда иштешип бир системаны түзө ала турган болсок, биз ошол система менен ошол жаңы клиникада дагы ушуну улантсак, мен ойлойт элем бул ошмунун ошол салынып жаткан медициналык болбору бул Кыргызстандагы медицинанын бир эталону болуп калат эле. Анан өзүбүз адис даярдасак ошмудан, өзүбүз адистерди чыгарып, өзүбүз адистерди өзүбүзгө ишке алып, ошентип Кыргызстанда мен ойлойт элем бир медицинанын келечеги жакшы эле болуп атат го. Азыр Кыргызстанда донор маселеси курчу, кимдер донор боло алат? Донорлукка бизде азыр Кыргызстанда закон бир гана тирүү адамдан гана донорство ала алабыз. Жана бул биринчи линиядагы тууган болуш керек, сөзсүз түрдө. Биринчи линияда ата энеси, баласы, бир туугандары биринчи линияда. Анан экинчиден сөзсүз түрдө кан группасы туура келиш керек. Боорго алсак эми исключительных случаях эгер ушундай мүмкүнчүлүк жок болуп атса, кан группасы туура келбесе дагы алсак болот. Бирок кан группасы туура келсе өтө жакшы болот. Отложениега азыраак. Анан ден соолугу үчүн болуш керек донор. Башка бир өнөкөт оорулар жок болуш керек. Диабет, гипертония же башка анан инфекциялар жок болуш керек. Ошол биз айтып кеткен ВИЧ инфекциясы, гепатит, Б, С кайсысы болбосун жок болуш керек. Жана жашы 18ден биз айтып атабыз азыр 40ка чейин деп. Эми кээ бирки мамлекеттерде андан да жогорураак жаштарды донор кылышат, бирок бизде азыр 40ка чейин. 40 жашында дагы бардык ден соолугу чын болсо, анда донорлукка жарайт. Анан боорунун объему туура келиш керек. Волюметрия деп биз изилдейбиз. Боорудагы размери, ар бир адамдын боорунун размери башкача. Кээ бирки адамдын боорунун чоңураак болуп калып, даже бир кичинерээк аял кишиге салса батпай калган случайлар болуп калат басын үчүн. Же болбосо чоң кишиге кичинерээк боор болуп алып кийин жарабай калбаш үчүн сөзсүз түрдө волюметрия өтүлөт. Анан донор дагы мындай вестүү болбош керек. Ожирение менен оорубаш керек. Себеби бул ашыкча салмак. Донор үчүн биз боорун мисалы 70% алынат. Боорунун 70% алынгандан кийин өзүнө калган 30% өзүнө жетиш керек. Эгер ожирение болсо, веси чоң боло турган болсо, жетпей калыш коркунучу бар. Ошон үчүн биз биринчи орунда донорду ойлойбуз. Сөзсүз түрдө донордун ден соолугу маанилүү. Себеби абсолютно здоровый адам, биз аны майып кылып албашыбыз керек. Же болбосо бир өмүрүнө коркунуч келип калбаш керек. Ошон үчүн донорду тандап атканда өтө кылдаттык менен тандалат. Анан донорго именно боордун случайында баягында айтканда эгер 70% боорун алдык, бирок 1 жылдан кийин келгенде боор чоңоюп калганын көрөбүз. Боор өсөт. Бөйрөктө, к сожалению, андай жок. Бөйрөктө бир бөйрөгүн алсак, адам донор экинчи бөйрөгү менен деле жашай берет. Экинчи бөйрөк өсүп кетпейт, бирок жалгыз бөйрөк деле жетиштүү болот. Анан мына кошуна мамлекеттердей, Россиядагыдай болуп, трупный донорство кабыл алынып калса, бизде жакында Алымкадыр Сабирдинович ушул идеяны көтөрүп чыккан, бирок мен жеке оюм боюнча деле азыр убакыт эмес эле. Азыр эрте эле, себеби биз даяр эмеспиз. Биз биринчи живой донордон алып алышып үйрөнүп, ошол живой донорду кыйыныраак. Бирок живой донорду бул системанын ордуна тургузуп койсок, анан кийин бир трупный донорствого өтсөк болот эле. Анан кийин трупный донорствода бул посмертный донорство дүйнө жүзүндө кеңири колдонулат. Посмертный донорство өтө көп адамдын өмүрүн сактайт. Баягы айтып атпаймынбы, кымбат пересадка депчи, бирок акчасы тапкан адамдардан дагы донор табыш кыйыныраак да. Себеби баласыныкы туура келбей калат, баласы же ата энеси баласына берейин десе, экөөндө бир оору болуп калат, өнөкөт оору болуп калат. Айтор бир немеден айынан донор жок болуп калат. Ошо донор таппай калса, акчаң болсо деле пайдасы жок болуп калат да. Ошондой ситуацияларда бул
трупный донорство өтө чоң жардам берет эле. Трупный донорство болгондон кийин бул өнүгөт. Анан bizde мындай жаңылыш бар да, трупный донорство болсо эле болду, адамдарды көчөдөн тутуп эле чекеден болсо, бул болбогон сөз. Биздин мамлекеттин күчү менен ушунчалык бир бар жок нерсенин поддержкасы менен дагы трансплантацияны өнүктүрүш кыйын болуп атат. Анан бир какой-то бирөөсү үйүнө алып келип туруп бир гараж-баражда операция кыла албайт да, андай мүмкүнчүлүк жок. Эч качан адамдар жоголуп баштабайт трупный болсо. Трупный донорство да кийин бул мээси өлдү деген эле адамдар. Мисалы смерть головного мозга деген диагноз коюлуш керек. Бул обычно качан болот? Бул бир инсульттарда болот. Же болбосо бир травмадан, ДТП, дорожный происшествиядан болот дагы. Анан ошол адамдарга смерть головного мозга деп диагноз коюлуш керек. Ал деле диагноз оңой эмес. Комиссия түзүлөт, целый бир адам чече албайт аны. Көп врачебный комиссия түзүлүп, ошол жерде коюлат. Анан ар мамлекеттерде трупный донорствода презумпция согласия, презумпция несогласия деген бар. Эгер адам кээ-бирки мамлекеттерде тиригинде, тирүү маалында мен донорствого макулмун десе, гана донорство алынат. А кээ-бирки мамлекеттерде изначально сен каршы эмес болсоң, сен макулсуң деген система иштейт дагы. Эгер каршы болсо, аны барып жазып коюш керек болот. Мен каршымын депчи. Биз Америкада, например, Америкада бардык адам эгер макул болбосо каршы деген системада иштешет. 18ге чыкканда балдардан сурайт, сен ушундай донор болгонго даярсыңбы? Эгер ушундай ситуация болсо, ооба дей турган болсо, анда бул адам кайтыш болуп же клинический смерть головного мозга болсо, анда донорлукка болот. А Россияда сен каршы эмес болсоң, значит сен согласенсиң. Тирүү малыңда мен каршымын деп ошол бир белги берип кой болсоң, сен уже өлгөндөн кийин донорство боло бересиң. Мына Казакстанда деле трупный донорство бар. Бирок Казакстанда бул эки системаны тең кошуп коюшкан. Аларда бир чоң скандал болуп, буларда презумпция несогласия деген системада иштешет эле. Мурун эгер бейтап тирүүмүсүндө мен донор болгону даярмын деп койгон болсо, анан ошондон эле ала беришет эле да органдарын. Анан бир ошондой ситуация болуп Казакстанда туугандарына айткан эмес экен. Мен ушундай донор болгонго ыраазы болуп койгом деп убагындачы. Анан ушунтип авария болуп, анан донор болгондон кийин туугандары биздин уруксатыбыз жок, ушинтип биздин союп койду деп чоң скандал болгон. Ошондон кийин эми азыркы 20-жылдан бери Казакстанда сен тирүү малыңда барып мен донор болгонго ыраазымын дей турган болсоң дагы азыр туугандарынан сурайт. Туугандары эгер өзү ыраазы болгон болсо да, туугандары ыраазы болбогон болсо донорство болбойт. Ошол. Эми трансплантация өнүгүү үчүн бул трупный донорство керек. Эми дүйнөлүк практика көрсөтүп атат да. Бирок ага пока бизге эрте. Биз пока бул службабыз өнүкпөгөндүгүнө байланыштуу элдин коомдун бул донорствого каршы ою башкача болгондуктан биз пока буга мындай даяр эмеспиз. Может, кайсы жылдар өтүп, может бир даяр болуп калаттырбыз, бирок пока азыр эрте. Азыр только туугандары гана донор боло алат. Ошондо азыр өлкө боюнча медицина факультетинин студенттери адамдардын өлгөн адамдардын органдарын практикада колдонушпайт, окуу учурунда. Бизге чейин окуганда бар эле. Бизде уже бандай бөлүк. Анан азыр эми медициналык факультеттин студенттерине өтө сонун шарт түзүлгөн. Даже труп жок. Димедус деген борборубуз бар, билсеңиздер. Димедуста адамдын анатомиясын бүт цифровой түрдө изучать эткен мүмкүнчүлүк бар. Жана ал жерде адамдардын органдарын бардык бөлүктөрү сакталган. Барып окуса болот. Прям мындай кесип окубайт, неме кылса болот. Анан кесип окуган бул немелер, бул ошол сабактар бар, патологоанатомия деп коебуз. Ошол жерде патологоанатомияда вскрывание болуп калса, албетте биздин студенттер катышып, көрүп, участвовать этишет. Анда ийгилик. Урматтуу көрүүчүлөр, мына ушинтип бизге берилген убакыт соңуна келип жетти. Менин оюмча сиздердин сурооңуздарга өз ишин мыкты билген адистен жеткиликтүү жоопторду алдык десем жаңылышпайм. Анда аман туруңуздар.